Бүгін деген 12 февраль уже. Неже ертеңнен қаншада тұрасыз? Ертең 4:30-да. 4:30-да? Мен 3-те тұрат екенмін. Анда сіз уже 60-тан асып қалған тұрасыз. Жоқ, 60-ға жетіреді. Ой, молодая красавица тұрасыз. Мен 60-тан асып қалдым, ұйқы жоқ. Ой, жақсы. Ошо басып жүрем. Мен 58-ден мен пенсияға шығам құда қаласа. Тартсам боло, атыңыз кім? Атым Сайда. Сайда? Очень приятно. Мен атым Сапарбек. Мен чет өлкөдө жашайм. Анан келгенде эртеңнен басып, кичине жөн эле эжелермен, байкелермен сүйлөшүп, автобуска отурупчу. Анан сизди көрүп таң калып атпаймынбы? Көчөдө тиги Молодая гвардияда какырыктарын баарын тартып, анан салган түкүрбөй эле депчи. Аябай балип болуп кеттик тиги. Мына устулдун алдан ошондой да. Жок, мен ойлогом эже. Сайда же? Сайда же мен ойлогом, центрде тазараак болот го деп ойлодум да. Эмнеге? Центрда бия культурный центр. Элдерибиз андай тарбия алган эмес. Как Союздун убагында албадыкпы? Союздун адамдары алган, азыркылар андай тарбия алган эмес. Эмнеге школада окуучуларды? Азыркылар укпайт. Мисалы үчүн ата-энесинин сөзүн укпайт азыркы балдар. Вот туура айтып атасыз. Мен автовокзалда айдоочуларга жолуккам да жайындачы. Десем айтат, "Эй, Сапарбек, бизде балдар укпайт" дейт. Неберебиз да укпайт дейт. Эмнеге десем, алар телефонду карап угушат дейт. Ошондой. Ошондой болуп калды, ошондой заман. Мисалы үчүн ушул жерде келип семечка чагып отурат. Анан мен айтам да, "Эй, семечка чакпагыла, мына мен шыпырып атам" десем, "Ушун үчүн айлык аласыз го, апа" дейт. Ошондой эме болуп ответ болуп калды. Анан өлө басып урушуп кетем да мен. Нервим чыгып кетет да. Мурда мисалы үчүн биз аталарыбыз антип тарбиялаган эмес да. Жок, биз школда Өзүнөн чоңдорго тил кайтарба. Азыркы ата-энелер балдардын жанынан чыгат. Балдарга тарбия бергендин ордуна, мисалы үчүн мен ошо баланы урушуп койсом, ата-энеси мени менен урушат. Ошондой заман болуп калды. Ошондой, азыркы жаштар ошондой. Бул жаштарды кантип эми тарбиялайбыз биз? Мисалы үчүн баласыны антип кой, мындай кылып кой десек, кайра өзүңдүн бетиңден алат. Сиз жаман көрүп калдыңыз. Мени жаман көрүп калат. Азыркы жаштар ушундай тарбияда. Мен мисалы үчүн биздин ата-энелерибиз анти тарбия берген эмес да, мисалы үчүн. Өзүңдөн чоңго тил кайтарба, айтканын кыл деп. Азыркылар андай эмес. Туура. Мына көрдүңөрбү? Мына мен айтып жүрөм. Мен айтсам силер комментарий жазасыңар мынакей. Сабина эже айтканды жакшылап уккула, балдарыңарды тарбия кылгыла, туурабы? Неберелериңерди. Ой эже, Мен өзүмдө дагы небере бар да, мисалы үчүн апасынын айтканын укпайт, меникини угат. Жакшы экен. Кече неме кылыптыр, базарга аттыр. Кроссовка алган экен, тайне дейт, буңуз дейт, мага жакпаган кроссовканы алып берип койду дейт. Неге десем айтат, мага жакпайт бул кроссовка алып бергени дейт. Кымбатынан бы? Арзандан алып берди. Арзандан алып берип койду. 1,5 миңдигинен алып берсе жакпаптыр. Анда 5 миңдигин алып бериш керек турбайбы? Биз эртең менен монтип иштеп, акчаны таап атканыбыз, бул деген аябай тяжелый труд деп коет да, неблагодарный деп коет, туурабы? Азыркы жаштар кандай тарбияда билбейм. Телефон өлтүрдү да бардыгын. Вот. Телефон өлтүрдү. Ошону мен айтам. Интернет менен телефон өлтүрүп салды булар. Төрөлгөн балага телефон берип коюп атпайбы? Ошол. Анан алар укпай калат экен. Мен жашаган өлкөдө школго барганда телефонду колдонгонго болбойт. Школду бүткөндөн кийин, пожалуйста, тиги телефон алып беришет. Ошондой да. Ага чейин окуш керек алар. Ошо биздикилер мектепте мугалимдерге баш бербегенден кийин окуучулар. Биз ошон түбүбүзбү? Ошон үчүн айтып атпаймынбы, тиги мени Министерство образования чакырышкан 3 күн мурун интервьюга 12 жылдык билим жөнүндө. Ошондо мен айттым, мугалимдин статусу өйдө көтөрүш керек. Сенсей деп коет. Анын статусун көтөрмөйүнчө эч ким укпайт. Ата-эне да укпайт, окуучулар да укпайт, эч ким укпайт. Ошону көтөрүш керек азыр. Мугалимдин мугалим эмне кылса мектепте балага кылыш керек. Ата-энесинин алдыда эмес. Ата-энесинин алдыда болгондо анан мугалими. Мисалы үчүн бизде деле мугалимдер канча эле ата-энебизге айтып келчү белек. Жок, чымчып, чапкылап. Мындай эле эмес.
бор болот эле ошону менен Муту. Туура. айтып келбейт эле. Моочуп кетирип, ботаникадан тиги кулакты муутуруп, эмне кулагың укпайт да, тур деп туруп, уголга тургузуп койчу. Глобусту көргөзсө таягады, ошону менен келип сабаштан мунчукпайт. Угатасы бар, жаштар ошондой воспитание болуш керек. Ана мен жашаган өлкөдө да ошондой болуптур да. Но азыркы 80ге 70ке чыккан тиги чалдарчы, японецтер, алар айтат, неберем укпайт. Биз мурун бизди тиги шымыбызды чечип алып указка менен чапчы дейт. Жамбашка дейт. Кулагыбыз чымчы дейт. Биздики эле Союз убагында эле эме тарбия. Ошондой болчу дейт. Азыр эмне болот деп, мына сиз айткан телефон, интернет бүт өлтүрүп салды деп, алар тиякта сарсанаа болуп атат. Ошондой. Анда жердин жүзү бүт эле ошондой болуп калыптыр да. Биз өзүбүз деле мем ала беришибиз керек. Өзүбүз ошончу да. Туура. Мугалимдер. Биз аны ата-энеге айтып келчү билесиз. Айтып келген чакта да биздин ата-энелер барбайт эле. Билесиңби? Барбайт эле ата-энелер. Азыркы ата-энелер таппай турат. Жүгүрүп барып эле түм эле эжекейдин беттен алып директорго чейин кирип. Сабина эже, рахмат сизге. Интервью бергенсизге рахмат. Кечирип коюңуз эми, жумуштан отвлекать этип койдум. Ничего страшного. Дагы эле ушакта иштейсиз да, постоянно территория. Дагы эле келем учурашам эже, эмкиде. Рахмат. Мынакей балдар, билим, тарбия. Мен бүт интервьюларда айттым. Детский садтан башталат тарбия. Порядок, мусор кыртпаган, ата-энени угуш, дисциплина, командное мышление. Анан один за всех, все за одного. Бизде школда окуп жүргөндө биз, например, азыр пианинага барышат, балетке барышат. А биз болсо металлолом чогултчубуз, макулатура чогултчубуз. Бул чисто государственный программа болчу да. Ну, ал кезде биз октябренок болчубуз да, пионер болуп. Азыр андай жок, но мен жашаган өлкөдө эме клуб эме бар. Boy Scout деген клуб бар. Ошолор деген брантия, волонтер сыяктуу болуп, группаларга кирип, Союз убагындагы системаны колдонушат. Бияк парковка экен, эртең менен мына түкүрүп койду. Эмне дейсиң эми? Айла жок да, айтсаң анан мушташабыз да. Ладно, давайте едем дальше дегендей. Ладно, едем дальше. Рахмат барыңарга. Эженин айтканын угуп, вывод жасап, бул тиги тияктан келатып камерам өчүп калыптыр. 82ден баштап 83ке чейин ушул музейди мен колум тийгизгем. Ушуну салган болчумун. Тетиги стеклолор деген мурун коричневый болчу, Россиядан келген эме 10 сантиметр, 1 сантиметрдик, 10 миллиметрдик деп. Анан Усубалиев эртеңден келип бияка планировка жасап, бияка тетиякта столовый болчу, булар анда салына элек болчу, могу 2 крылочу. Деп столовойго барып тамак жеп, анан Усубалиев өзү кара Волга менен келип, тиги эме митинг деп койчу, эмне деп коет, тиги елки митинг. Планировка жасап, күнүгө өзү текшерип турчу. Кандай болуп атат, стройка эмне болуп атат, эмне жетишпейт деп контролировать этип ушуну баарын салдырган. Анан бул жер площадь деген, мен камерадан Япониядан келерде карап коем, мыякта камера бар. Тетиякта онлайн камера площадь Алатоо деген. Ушактан бүт баарын көрүп турам да, мурун аябай сонун көрүнчү, бияк кып-кызыл болуп турчу да, кызыл мрамор. Андан кийин мындай серый кылып салдыңар, что-то мага өнү жакпай калды деп коеюнчу. Ну, вот ушел. Ну ладно, давайте. Всем пока дегендей. Всем здоровья, хорошей недели, хорошего рабочего дня. Так, не болейте, бүгүн кичине суугураак маска кийгиле. Телевизордон айтып атат, корона, грипп болуп атат. Бар. Маска кийгиле, колуңарды жуугула, самындап, үйдөн эшиктен киргенде. Тишиңерди тазалагыла күнүгө. Автобуска кирип, киши көп кезде прям аромат стоит, прям тиги манты, лагман, самсы, түрлүү тамактын эме ароматтар турат. Ой, баш айланат эле, курсак ачканда особенно ич курулдап. Ну это тамаша, прикол просто. Давайте, ладно. Кеттик. Мынакей площадь. Бүгүн туман, бүгүн кар жаап калышы мүмкүн, А тиги Жигулини көрүп
жыргап кетпедимби? Советский Жигули туруп тур. Мен 77-жылы ушундай Жигули айдагам да.